Бул жерде фигураларды коюу мисал үчүн проблема кылат да. Например, ставка кылабыз. Фигураларды өзүбүз эле тартып алабыз, мына любой фигураны. Так, вставка. Так, формат деле ачайын. Дагы бирөөнү коём. Так, ставка. Ой, фигура. Мисалы, сразу эле өңүн форматтан тууралап турабыз. Так, бул жакты да тандайбыз, мындай кылабыз. Анан ошол үчөөнү бириктиргенден кийин бул жакта эме болуп калат да. Могу мен бирөөнү жылдырсам, бирөө эле жылып, экөө жылбай калат. Ошондуктан мону баскандан кийин, так, вставка, главный, макет, так, формат. Форматты ачабыз, мына форматты ачып туруп, область выделения дегенди басабыз дагы. Могу контролду басып туруп, үчөөнү тең выделять этип коебуз. Ошондо үчөө тең выделяться этилип калат. Выделяться этилгенден кийин форматты ачып сгруппировать деп коебуз. Мына сгруппировать дегенде ошол үчөө биригип бир фигура болуп калат. Мына уже мындай болуп чыгат. Андан кийин дагы бир нюанс, могул жака аны же градусту жаза албай кыйналабыз да, ошону басып туруп, дагы фигура коюп туруп, мунун ичине мисалы үчүн мен любой тамганы жазам же градусту жазам. Анан муну форматты басып, муну сразу нормальный кылып тууралап алышым керек. Анан могул форматты кайра басам, мына могу четтери күйүп тургандачы, заливканы басып туруп нет заливка, контурду нет контура кылам. Андан кийин бул уже нормальный, аны уже өзүм каалагандай жерге кое берем мына. Андан кийин градустарды коюш үчүн вставкага кирип, могу символдон другие символы деген жерде мына градустар ушул жерде жайгашкан. Мына градус бул жерде турат. Мына ставить деп баса турган болсок, мына градус коюлат. Ошондо 30 градус болсо, мына мен 30 градус кылдым дагы, анан буну мен жөн эле жазып койдум да. Анда ошондо мен улам эле жанагыдай заливка нет кыла бербеш үчүн мону выделять этип алам, жанагыны копировать этип туруп, могу кайра башка жакты басышым керек, себеби четтери өчүп калгандан. Ставить деп бассам, жок, копирование болбой калды мына. Азыр. Так. Мындай бияка алып чыгайын. Ctrl-C, бул жакты басып өчүрөм, анан Ctrl-V, мына коюлду. Так, 30 градусту мен ушул жерге коеюн деп атам да. Мына 30 градусумду выделять этем. Ctrl-X бассам аны кесет, сразу өчүрөт. Биякта өчүрүп тур, анан биякта аз градус көрүнбөй калса, аны кичине мындай жылдырып коюшум керек мына. Ошондо мына фигураны бияка койдум 30 градус. Муну койдум мына. Ошентип уже геометрический фигураларды ошентип жасай беребиз.